Бул арада кулаган учакты изилдөө башталды. Бүгүн эле чет элдик эксперттер Кыргызстанга келишти. Мындан башка Кыргызстанга Boeing компаниясы да жардам бермей болду. Эми изилдөө иштери кандай жүргүзүлөт, кандай тартипте ишке ашышы керек экенин кесиптешим Айгерим Жаныкул айтып берет. Айгерим, болгон кырсыктын тештирүүнүн нормалары негизи кандай жүрүшү керек экен? Менимче иликтөө жүргүзүүнүн эрежелери болсо керек. Дагы жолу Назик, саламатсызбы? Өзүңүз айткандай, аба кодекси деген документке ылайык ушундай кырсыкка учураган учактарды иликтөөгө алса болот. Бул документти мындан 2 жыл мурун Жогорку Кеңештин депутаттары кабыл алган болчу. Бул документтин маанилүүлүгү канчалык дей турган болсок, Кыргызстан өз кезегинде ушул эл аралык авиациялык нормалар негизинде актылар түзө алат. Эгерде ушундай кырсыкка учураган маалда бардык иликтөө иштеринин бардыгы ушул акттарга келип такалмакчы. Албетте, окуя болгон жерге ошол мамлекеттин тиешелүү органдары өзүнүн иликтөө иштерин жүргүзгөнгө акысы бар. Бул кезекте ошол авиакомпаниянын өкүлдөрү, ошол эле учакты чыгаргандагы компаниянын өкүлчүлүктөрү бул жаатта кол кабыш кылууга милдеттүү деген да пункт жазылган. Беле кетелик, чүйдө кулаган учак Boeing компаниясына таандык. Бул америкалык компания дүйнөдөгү эң ири делинген учак, лайнерлерди чыгарат. Өз кезегинде ушул иликтөө иштери башталганда үчүнчү тараптын дагы берген маалыматы абдан маанилүү. Биз билебиз, кулаган учак түркиялык авиакомпанияга таандык экенин. Негизи кырсыкка учураган лайнерди иликтөө кандай жүрүшү керек экен? Биз билебиз, кара куту алынган, азыр экинчиси да изилденип жатат. Албетте, бул тергөө иликтөө иштеринин бардыгы тең ошо учак кулаган жерден башталмакчы. Кыргызстан тараптын атайын тобу кечээ күндөн баштап эле бул иштерди баштаган. 11 каналдын кабарчылары дагы ал жакта башталган иштерге өздөрү күбө болуп келишкендиги маалым. Албетте, бул учактын майда барат калдыктары кандай таризде калса, ошол боюнча эч ким тийбей ошол жерде калса, бул иликтөө иштерин алдаганча татаалдаштырбайт эле дешет адистер. Мындан сырткары биз билебиз, кара жашик же болбосо куту деп айтып жатпайбызбы? Негизи учакта экөө болот. Бул биринчиси учкучтар маалымат алмаша турган кабинада бирөөсү жайгашса, экинчиси бул параметрикалык же болбосо бул учактын техникалык абалынан кабар бере турган буюм. Беле кетиш керек, бул буюмдар кара куту деп аталган. Кандай кырсык болбосун, учак катуу жабыркаган учурда дагы бул буюмдар бузулуп кетпейт жана жоголбойт. Ушул буюмдардын жардамы менен, аларды анализден өткөрүү менен кырсык болгонго чейин учактын абалы кандай болгон, кандай жагдайда бул кырсыкка учураган деген өңдүү суроолорго жооп алса болот. Бул албетте анализдердин жыйынтыктарына жараша болот. Айгерим, Кыргызстандын негизги ушул жаатта эл аралык милдеттенмеси барбы? Мисалы, мына эл аралык авиациялык комитеттен да адамдар келишти. Ооба, түшүндүрө кетелик, бул негизи биз эл аралык комитет деп айтып жатпайбызбы? Чындыгында Кыргызстан деген эл аралык жарандык авиация боюнча келишимге кол койгон өлкө болуп эсептелет. Бул келишимге кол койгон мамлекеттердин жалпы саны 10дон ашат. Атай кетсем, Азербайжан, Молдова, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана башкалар. Бул мына ушундай кырсык болгон учурда, бул учак байланышкан кырсыктар болгон учурда аталган мамлекеттердин тажрыйбалуу эксперттери, адистери кол кабыш кылуу үчүн, бири-бирине жардам бериш үчүн ушундай иликтөө иштерине катышат деген дагы пункт дал ушул биз айтып кеткен келишимде жазылган болчу. Биле кетелик, бул Кыргызстан ушул эле кодекске ылайык ошол иликтөө иштери башталганда ага катышпайм деп баш тартса болот экен. Бирок ошол эле учурда биз эмелек айтып жаткан эл аралык келишимде, эгерде ошол эл аралык комиссиянын корутундусу акыры анын жыйынтыгы ошол окуя болгон мамлекеттин же болбосо органдын, бийликтин мойнунда жүктөлөт деген дагы пункт аталган келишимде жазылган. Назик. Рахмат сизге. Айгерим Жаныкул изилдөөлөр боюнча кеп салды. Буга улай Бишкекте кыйраган Boeing 747-400 учагы тууралуу фактыларга токтолсок. Кыйраган учак тууралуу кыскача маалымат. Boeing 747-400 дүйнөдөгү эң белгилүү ири лайнерлердин катарын толуктайт. Башында бул учак жүргүнчүлөргө гана ылайыкташтырылган. Тактап айтканда 1988 жылы чыгарылган. Жүк ташууга арналган үлгүсү 1993 жылы сыналган. Аталган учактардын акыркылары мындан 8 жыл мурун чыккан. Кулаган учак Boeing 747-400 2003 жылкы экени маалым болду.
Учак 14 000 чакырымга чейин күйүүчү майы жок учалат. Чүйдө кулаган лайнер Гонконгдон Стамбулга бет алып бараткан. Кыргызстандын көзгө басаарлык аба майданына орто жолдон гана токтогон. Бул учакка кеминде 112 тоннадан ашык жүк салса болот. Бишкекке конмок болгон кыйраган учакта 85 тонна жүк бар болгон. Аталган учакты башкаруу үчүн 2 учкуч деле жетишет. Кулаган учакта жалпысынан 3 учкуч, 1 техника жагын көзөмөлдөгөн адам бар болгон. Жалпысынан бул үлгүдөгү учактан 7 ушундай аварияга кабылышкан. Алардын 3-өө жүк ташыган лайнер болсо, калганы жүргүнчү учактар болгон. Boeing 747-400 учагынын тарыхында көз жумган жарандардын саны 94 адам деп айтылат. Бул учактын катышуусунда болгон кырсыктардын көбү баллондун жарылуусу, автоунаа менен кагылышуу, террористтер тарабынан барымтага алуу же болбосо учуу маалында лайнердин куйругу жабыркаган деген фактылар катталган. Ал эми Кыргызстанда болгон бул жолку кырсык 8-чи болуп эсептелет. Себептери азырынча иликтенүүдө. Кыйраган учактын ээси түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясы болуп эсептелет.